Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев каладагы курулуштардын жүрүшү, сапаты менен жеринен таанышуу үчүн тийиштүү кызматтардын жетекчилери менен бирге барды. Алгач кеңейтилип жаткан Аскар Шакиров көчөсүндөгү унаа жолдун курулушу менен таанышты. Шакиров көчөсүндө жалпы 2 чакырым 400 метр жол асфальтталып, туурасы 20 метрге чейин кеңейтилүүдө. Жолдун эки тарабынан тротуар курулуп, түнкү жарыктандыруу системасы жаңыртылат. Мындан тышкары 11 жаңы аялдама курулат. Курулуш кечеңдеп бараткандыгын мэр белгилеп, ишти сапаттуу бүткөрүү тапшырмасын берди. Ноябрь келіп отыр. Бүгін 21 болды. Bir жұмадан кейін ноябрь болды. Қыш келіп отыр. Қачан іштейсің? Қачан іштейсің? Шакиров көчөсүн кеңейтүүдө жер астындагы коммуналдык түтүктөрдү жаңылоо узак убакытты алгандыгын шаардык жолдор башкармалыгынан билдирет. Ошондуктан жол оңдоо иштери кечеңдеген. Учурда Шакиров көчөсүнүн оңдоо иштери 70%га аткарылган. Тездетүү жагын, сапаттуу бүтүрүү жагын тапшырма берди. Бул жерде биз 1 ноябрга чейин бүтүрөбүз деген болчубуз, бирок айтып атам го, бул жерде баягы канализация элдердин канализацияны алып өткөндөрү кечиктирип атат бизге. И суу түтүкчөлөрүн алып өткөндө ошогон нерселер тоскоолдук болуп калды дагы. Биз айткан мөөнөттөн бир аз кечигип атабыз. Дагы биз сурандык, где-то 15 ноябрга чейин бир бүтүрөбүз деп азыр дагы алдык. Себеби сапаттуу болуш керек. Кудайдан тилегенибиз эле бул күн ушундай туруп берсин. Аскар Шакиров көчөсүн реконструкциялоо иштеринен соң чогулган топ Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгында курулуп жаткан бала бакчанын курулушу менен таанышты. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 100 орунду бала бакчанын курулушу ушул жылдын август айында башталган. Курулушту быйылкы жылдын аягына чейин бүткөрүү тапшырмасы бар. Учурда 30дан ашык жумушчу 2 мөөнөт менен иштөөдө. Тендерный стоимости 45 миллион өзү. Анан биз берген баабыз 23 миллион 600 миң. Ошону биз август айында баштаганбыз, августтун баш айындачы, башында. Ошону менен Кудай кааласа, Кудай буйрса, мына жылдын аягына бүтүрүп берсек деп аракет кылып атабыз. Оруну 100 орун, 2 этаж. Ичинде бүт бардык условиялар каралган. Игровой площадкалары, беседкалары, котельниялар, технологический оборудованиялары, столовойлары бүт бардыгы. Ол тыйдоо каралган. Ошону сапаттуу курууга биз аракеттенүүдөбүз азыр. Мэр Талайбек Сарыбашев Курманжандыкка муниципалдык аймактык башкармалыгында курулуп жаткан 120 орунду бала бакчанын курулушунан да кабар алды. Бул бала бакчаны курууда бардык шарт эске алынган. Жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Максат сапаттуу бүтүрүш керек да, баягы 1 ай 2 ай шашылбай туруп, бирок сапаттуу бүтүрөлү деп аракет кылып атабыз. 3 бакчаны Жапалак аймак башкармалыгында Орке айылында башталдык, алындагы ушул акчасын чечип бердик, тендер өтүп, мына бүгүнкү күндө курулуш иштери башталды да. Биз мына жыл ичине чейин, жыл аягына чейин дагы жылдын жыйынтыгы менен 4-чү балдар бакчаны Кудай буйрса Ак Тилек ушул участкасында 4-чү балдар бакчасында пландаштырып атабыз. Ош шаарында бала бакча тартыш. Бул маселе жакынкы жылдары чечилерин шаар башчысы билдирет. Мурда бала бакча болгон 4 имарат кайтарылып, эми бул бала бакча катары иштей баштайт. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Кала башчысы Ош шаарына караган Төлөкөн айылынын 4 көчөсүнө алгачкы жолу таза суу тартылгандыгын көрүп чыкты. Айылды таза суу менен камсыздоо максатында насостук станция менен 2 суу кампасы курулган. Суу кампасына 200дөн 400 метр кубка чейин суу батат. Курулуш иштери менен шаар мэри Талайбек Сарыбашев таанышып, курулуштун сапатсыз экендигин сынга алды. Технадзор сизге караштыбы, сиз уксуз. Эмне карайт анасы? Базарга барган пакетти көтөрүп алып жүрөт. Көрсөтө албай атат. Эмес. Алып келбейсизби? Эмне көрсөтө албай атасыз? Алып келиңер. Мына бардыңар турасыңар. Эже проект чизген. Канча акча алгансыз проект түзгөнгө, мисалы. Бардыңар бекер иштеген эмессиңер. Бүт акча алгансыңар бардыңар. Технадзордагы акча алып атасыз, айлык алып атасыз. Тегеле бекер иштегениңер жок да. Бүт мына 24 миллион акча ошого бардığına кеткен. Мына кандай болуш керек эле проектте да, ушундай болуп туруш керек.
Ким талап кандай болуш керек? Кала башчысы кемчиликтерди жоюу боюнча шаардык муниципалдык турак жай коммуналдык башкармалыгы менен Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчилерине тапшырма берди. Суу кампасы натыйжалуу оңдолгон эмес. Караулканасынын оңдоо иштерине да катачылык көп. Ал Тургай ажатканасы да толук бүтпөй, сырты гана боелгон. Айнектери туура эмес орнотулган. Көрүнүшү кейиштүү абалда. Мен ара кирип эле караулканаңардын крышаңардан уже бердим. Мына көрбөй туруп уже баа бердим да бул жагы. Кандай проект кетип атканын. Ар түрдүү сөз менен актанса болот, но мен актангым келбейт. Курдук. Азыр бул жердеги мер замечание кылган иштердин баары аткарылат, Кудай буйрса. Бизден дагы кетти упущение, как куруучу катары, строитель катары. Эми убагында өз деңгээлинде мүмкүн мен тараптан контроль болбоду да. Курулушка кеткен кемчиликтер үчүн жетекчилердин ишмердигин катуу сынга алган мэр бул иш уят экендигин айтты. Мамлекеттин акчасын максаттуу пайдаланууга чакырган мэр катачылыкты 10 ноябрга чейин кайрадан оңдоп чыгуу тапшырмасын берди. Эми көп жерлер талапка туура келбейт. Ошол да, ошол эле tutам. Оюн калыш керек аны. Туурабы? Эркин. Туура. Кага автор проекти жок дегенде кварталына келип бир текшерип коюш керек. Туурабы? Оғанда бардығын бірін ежемсің, бірін ағамсың, бірін үнімсің. Не дештің сөз жоқ та. Шундай болса, ким ақша бергісі келеді да. Шундай проектті ешке ашпаса, миллиондаған ақшалар кетсе, мақсатына проект жетпесе, ким болады? Таза суу менен камсыздалган Төлөйкөн айылынан Мамытов, Базарбаева, Ражапов жана Мадымаров көчөлөрүнө атайын суу чорголору орнотулган. Курулуш иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Уже келебиз, биз азыр 10 мүнөттө бар. Жерге качты. Сергей. Технадзор сізге қараштыбы, сізге оқысты. Нені қарайтаныз? Базарға барғансы пакетті көтеріп алып жүреді. Көрсете алып айтады. Алып келмейсіз бе? Не көрсете алып айтасыз? Алып келмеді? Қарақта енді? Кім қарашы деген? Қанша суммасы? Кім білет, звонт еттіңізші? Аяқта бар. Бардыңар тұрасыңар, еже проект чизген, қанша ақша алғансыз проект түзгенге, мысалы. Бардыңар, бекер іштеген емессіңер, бүт ақша алғансыңар бардыңар. Технадзордағы ақша алып отасыз, айлық алып отасыз. Тегене бекер іштегеніңер жоқ та. Бүт мына 24 миллион ақша ошоға бардığına кеткен. Мына қандай болуш керек проекті да, шундай болып тұрыш керек. Ким талап кылат, кандай болуш керек? Кандай болуш керек? Проекти өзү земляной эле, уплотненный немеле каралат бул жерде чыккангача. Булар эми чыкканга ыңгайлуу болсун үчүн кошумча булар өздөрүнүн эмесинен коюп коюшкан. Өзү земляной эле ступенькалар болуш керек. Өзү ушундай эле туруш керекпи? Ооба, ушундай кайра ыңгайлуу. Çıkla. Sınıf var mı? Qanday болуш керек bunu айтыңыз? Сізден талабы қыралы құрылған ба бұл? Неми болады? Кече айтканбыз биз замечанияларды аласың. Люк кой ачылып жабылып, тол замок болуш керек деп. Bunu adam öldürdür albatta. Şundan lesensiyalарды барын айтканбыз, суун алганда кандай алабыз, ошо перелив,
специалистлерге сатып жатабыз да. Көңүл айтып атам да, специалист болбосом деле, бирок түшүндүм да кандай болот. Тура, а проект эмес да, проект мындай болбосо керек. Жок. Азыр проектти көрсөт десе көрсөтө албайм да. Алачы. Мен ана кирип эле карооканалардын крышалардан уже бердим. Я көрбөй туруп уже баа бердим да бул жагы. Кандай проект өтөт атканын.